Барыңыздар отма кеч, қадырман көрүүчүлөр, сиздер Денсаулык плюс программасын кайрадан төз эфирде көрүп жаткан учуруңуздар. Бүгүнкү биздин берүүбүздө жүрөк кан тамыр оорулары боюнча сөз кылабыз. Андыктан биздин эфирден эч качан алыстабаңыздар, аягына чейин биз менен бир болуңуздар. Келген коногубуз Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук кардиология борборунун директорунун орун басары, башкы дарыгер Мамирайым Жумабаев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Куш келипсиз. Келиңиз алгач эле ушул жүрөк кан тамыр оорулары эмне себептен пайда болот, эң алгачкы белгилери кандай, ошого токтолуп өтсөк. Биринчиден айтып кете турган нерсе бул жүрөк кан тамырлары оорулары бизде тилекке каршы Кыргызстанда эң биринчи орунду ээлеп, өлүмдөрдүн 52% түзөт. Бул аябай эле жаман көрүнүш, эмне дегенде мындай алып көрсөк, ар бир каза болгон 2 кишинин бирөөсү жүрөк оорусунан жабыркаган кишилер болуп саналып калып атат. Андан сырткары дагы бир айтып кете турган нерсе бул күндөн күнгө ошол жүрөк ооруларын жашарышы. Илгери мисалы биз бир 60-70 жашта жаш куракта келип калган кишилер жүрөк оорусу менен ооруйт деп айтсак, азыркы учурда 30, 40, 50 жашындагылар аябай оор жүрөк ооруларына жабыркаган учурлар Көрүк кайрылат сиздерге дагы. Бул эмненин кесепети? Тилекке каршы биздин жашоонун кесепети. Эмне дегенде бүгүнкү күндө биз жашоо шартыбыз өзгөрүп, жеген тамагыбыз өзгөрүп, кылган жумушубуз өзгөрүп, ошолордун баары биригип келип, ошол жүрөк ооруларын пайда кылган учур азыр. Кадырман көрүүчүлөр, бүгүн биз ушул төз эфирде жүрөк кан тамыр оорулары боюнча сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздердин ушул жаатта суроолоруңуздар болсо, 0507 77 00 70 номерине СМС аркылуу дагы сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле төз байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы каралган. Анан кандай түрлөрү бар ушул жүрөк ооруларынын? Биринчиден жана сиз айтып кеткен суроого эмне себеп болуп атат бүгүнкү күндө жүрөк оорунун көбөйүшүнө? Бул тилекке каршы бүт эле нерсе бүгүн айтылган көп сөз болот. Ушул тилекке каршы деген биздин эл, биздин жарандар тилекке каршы тамеки тартканды аябай көп колдонуп атат. Темеки тарткан ар бир түрү, ал тамекинин өзү болобу, ал баягындай башкача заменителдери болобу, бирок баары бир ошол тамеки никотинге туш келип атат. Бул тамеки тартуу. Андан сырткары тилекке каршы бизде бүгүнкү күндө туура эмес тамактануу кеңири таралган. Эмнеге жаштардын арасында көбөйүп атат дегенибиз, бул баягы бүгүнкү күндөгү фастфуд. Биринчи эле нерсе, начар нерсе бул ошол фастфуддагы трансжиры деген нерсенен сырткары баягы сыртындагы акынан ошол деле көп зыянды алып келет. Андан сырткары ошол фастфуд тамагыбыз туура эмес тамактанганын эсебинен салмактын чоңдугу. Салмак чоңоюп, көчөдө элгерде биз бир 50 жыл мурун чыксак, толук кишилер аз эле сейрек кездескен болсо, азыркы күндө биз чыксак экинин бири толук. Андан сырткары мектепке барып көрсөк, балдарыбыздын арасында дагы салмагы чоңдор аябай көп. Көп кездешет, Бул салмак баары көрдүңүз, баары бири-бири менен байланышкан. Салмак чоңдугу жанагы тамактын туура эмес тамактангандан сырткары кийинки бир себеп бул биздин кыймылыбыз. Күндөн күнгө машина көбөйүп жаткан, жумушубуз бүт баары мындай гаджеттердин эсебинен болуп аткан эсебинен кыймылыбыз такыр азайып кетти. Ошонун эсебинен салмак көбөйүп, плюс туура эмес тамактанып атабыз, плюс тамеки тартып атабыз. Ошонун баары алып келип туруп жүрөк ооруларын пайда кылып атат. Ошонун биринчи эң көп таралгандарынан болуп, бул ошол эле кан басымынын бийиктиги, ошол эле канттын кандагы бийиктеши, ошолор биригип келип кийинки ооруларды пайда кылып атат. Жүрөктүн май басып калуусу боюнча дагы айтып өтсөңүз. Бул баягы кыргызча жүрөктүн май басып калуусу деп атап эметебиз. Чынында алса бул баягы атеросклероз деген нерсе. Бул жүрөктүн өзүнүн май баскандан эле эмес,
бул баягы кан тамырларынын ошол май басып, ошол баягы атеросклеротическая бляшка деп атап коет. Ошол нерсе туруп калып, баягы канды өткөзбөй тосуп калат. Андан ал эми өзүнүн баягы эмелери бар да, особенности. Анан баягы бул кичине бир жери жарылып эметкен кезде ошол жерге тромб жыйнала баштайт дагы. Ошонун себебинен инфаркт миокарда, миокардтын курч инфаркты пайда болуп, ал дагы аябай көп өлүмгө алып келет. Өлүмдөн сырткары согуп калган кишилер келечекте инвалид болуп калышы мүмкүн. Көрөрманыбыздан келген суроого кезектүү эле. Саламатсыздарбы дейт, жолдошум эртең менен туруп эле ачкарын насвай чегет дейт. Жана ошондой эле насвайды дайыма көтөрүп жүрөт дейт. Бул нервке зыян эмеспи дейт. Бул жерде эми насвай нервке эле эмес, баары жокко зыян тийгизет. Тилекке каршы рактан баштап ошол жүрөк оорулары менен бүтөт. Биз өзүбүз билип эле турабыз ошол нерсеничи. Мисалы бүгүнкү күндө сиз берип аткан суроо зыян эмеспи деп суроо бербестен, кантип ушун менен күрөшүп, ушуну жок кылам деген нерсе ой пайда болуш керек. Ошону биз такай алып жүрүшүбүз керек. Эмне дегенде, мисалы биз азыр аябай чоң программалар иштелип атат. Ошол эле ыкчам кардиология деген программа бар. Ошонун ичинде азыр острый инфаркт миокарда 724 деген программа пайда болду. Ошонун ичинде эле азыр эң аракет кылып, жылдырышка аракет кылып аткан бир дагы программа сак жүрөк деген, здоровое сердце деген программа. Ал жерде мисалы негизинен бул жерде элге берип аткан биздин белгибиз бул ар ким өз ден соолугуна өзү или өзү жооп бериш керек деген негизги суроода. Ошол суроонун алкагында или ичинде мисалы жанагы суроо берип аткан эле нерселерде 8 эле параметр бар. Ошону сактап жүрсөк, нервке да зыяны тийбейт, жүрөккө да зыяны тийбейт, бөйрөккө да зыяны тийбейт. Бул эмне? Баягы айтып аткан эле тамеки тартуу. Бир, андан кийинкиси бул туура тамактануу. Эки, андан кийинки баягы аракет, кыймыл. Ал 3, төртүнчүсү баягы салмакты кошуп, салмакты көбөйтпөө, жакшы салмакта жүрүү. Бешинчиси бул өзүбүздүн кан басымыбызды такай текшерип жүрүү. Андан сырткары бул жерде эле баягы кан басымдан сырткары кантты текшерип турмай, канда хотя бы бир жылда бир жолу холестеринди текшерип турмай, и андан сырткары дагы бир аябай чоң көйгөй бул баягы коңурук тартууда, апноэ сна деп атап коет. Баягы уктаган кезибизде, биз жаткан кезде коңурук тарткан кишилер өзү дагы анан бою кичик болуп, толук болуп, мойну кыска болсо, алардын проблемасы ошол апноэ сна дейт. Ал дагы аябай көп өлүмгө, аябай көп баягы ооруларга дуушар кылган бир себептерден болуп эсептелет. Ошого мына мен айткан 8 эле параметрде ар ким өзү жыл сайын сактап, ошол жанагы берген суроо насвай зыянбы же пайдабы деген суроо күндө берилип, и ошол үй ичи, үй бүлө ошону менен алек болуп, ошол жөнүндө көп сөз болсо, биз сак улут, здоровая нация болуп, ошондой болуп чыкмакпыз. Кадырман көрүүчүлөр, жаңадан кошулган биздин көрөрмандарыбыз болсо эскерте кетели. Бүгүн биз Ден соолук плюс программасында төз эфирде жүрөк кан тамыр оорулары боюнча сөз кылып жаткан учурубуз. Суроолоруңуздар болсо экранда көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу жибериңиздер, же болбосо төз байланышка дагы чыксаңыздар болот. Кийинки суроого кезектөө эле, таң атпай туруп эле тамеки чегем дейт. Арыктаганда жүрөк ооруганга зыянбы? Тилекке каршы мен бая айтып кеттим эле, ушул сөздү кайра эле кайталап турабыз деп, эмне дегенде баягы ден соолугубузга зыян нерселер баары тилекке каршы болуп атат. Ден соолукка пайда болгон нерсе бизге шыпа болуп кетмек. Тилекке каршы эртең менен туруп тамеки тарткан бул өтө зыян нерсе ден соолукка. Бул бир. Экинчиси баягы арыктаган, салмагын төмөндөткөн ден соолукка
пайдабы же зыянбы деп суроо менин түшүнүгүм боюнча пайда болот да. Азыркы болгон баардык аракет ошого болуп атпайбы? Бүт кишилер өздөрүнүн бүт адам ар бир индивидуум өзүнүн ошол салмагын сактоого аракет кылыш керек деп. Бул дагы жөнөкөй эле нерсе. Муну биз бир жылда бир жолу эмес, ар бир 3 айда, ар бир 4 айда эле текшерип турсак болот. Бул үчүн ар бирибиздин үйүбүздө таразы болуш керек. Кирип чыгып эле баягы жатаканада же көп басылган жерде турса, кирип чыгып ошол таразыга түшкөн сайын биз өзүбүздүн ашыкча салмагыбызды көрүп, ошону менен аракет кылабыз аны төмөндөтүшкө. Салмакты таштоо үчүн атайын диета, атайын баягындай бир нерсе дары жок тилекке каршычы. Бул жерде биринчиден кыймыл, ар бирибизде кыймыл болуш керек. Бир 10 000 кадам күндө басышыбыз керек. 150-200 минутага чейин бир жумада активный аэробный физическая нагрузка дейт. То есть баягы дем алып кыймылыбыз болуш керек. И күндө 60 минута бир активность болуш керек баарыбирчи, туруп басышыбыз керек, кыймылдашыбыз керек. Ошондой болсо, и андан сырткары баягы салмак түшүргөн жерде айтып атпаймынбы, дары же диета издебештен биринчи ирет баягы углеводдорду ошолорду төмөндөтүшүбүз керек. Ак нан, камыр, конфет, пирожный, торт, ошолорду азайтып, ошолорду жок кылышыбыз керек. Көпчүлүк эле учурда ошол жаш дебей, кары дебей, ошол жүрөгүм сыгылып атат деген да учурлар болот да. Ушул боюнча да бир түшүндүрмө берип кетсеңиз. Жүрөгүм сыгылып атат деген сөз бул чынында эле аябай кеңири таралган сөз болуп эсептелет. Биринчи ирет ошол жүрөгүм сыгылып атат деген кезде баягы биздин жашоо 24/7 болуп калды. Биздин нервно-психическое состояние дейт. То есть күндө аябай көп маалымат алган үчүн аябай чарчайбыз. Бирок ошолорго шилтебештен эгерде жүрөк сайышып, жүрөк кысылып эмете турган болсо, абзел түрдө барып туруп жүрөктү текшертип көрүш керек. Бул үчүн жөнөкөй эле нерсе. Өзүбүздүн жашаган жердеги барып эле экеге тартырыш керек. Ал бир, андан сырткары кан басымды текшертишибиз керек. Өзү мындай айтып кетсе, ошол кан басымды текшерген аппарат ар бир эле үй бүлөдө болуш керек. Эмне дегенде биз кыргыздар кан басымга аябай жакын калкпыз. Ошон үчүн кан басымыбызды текшерүү үчүн дайым ошол аппарат үйдө болуш керек. Андан сырткары барып туруп ошол канттын каныбыздагы канттын өлчөмүнү текшеришибиз керек и жана холестеринди текшертип коюшубуз керек. Анан жүрөктүн оң жакта жайгашуусу боюнча айтып өтсөңүз, бул баягы тукумдан тукум колобу же болбосо бир медициналык жактан кандай түшүндүрүлөт? Ал эми жүрөктүн оң жакта жайгашып калуусу бул тукум куучу оору. Бул тилекке каршы баягы адам түйүлүп аткан кезде пайда болгон оору болуп эсептелет. Ал эгерде жүрөк оң жакта болуп калса, ошол эле учурда башка органдарында диспозициясы болгон болуп эсептелет. Бул мен баягы морфологиясын алып келсе, баягы ресничный нерселер куралып аткан кезде болгон проблема. Но жакшы жери эми жакшы деп айта турган нерсе бул сейрек кездеше турган учурлар. Ошого бул бизде деле баягы күндө көргөн нерсе эмес. Коркунучтуу эмес бул? Ал жерде коркунучтуу эмес деген суроо турбайт. Эмне дегенде мен айтып атпаймынбы? Ошол эле жүрөк оң жакта болуп калса, ошондой эле проблема көйгөй өпкө жакта болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле көйгөй баягы боор, өттөр туура эмес туруп калышы мүмкүн. И бул жерде негизинен ошол баягы совокупность дейт, баары биригип туруп кандай нерсе ошого карата мен коркунучтуу эмеспи, ошондо билинет.
Кийинки суроо саламатсызбы дейт. Мен энтигип дем жетпейт, жүрөктү өпкөнү текшерсем жакшы экен дейт. Эмнеден энтигиши мүмкүн? Бул жерде текшерип көрүш керек. Эмне дегенде өпкөнү жүрөктү текшерттим деген кандай текшерилди? Эгерде жөн эле тыңшап коюп, бир ЭКГ тартса, ал жерде негизги себептери чыкпай калышы мүмкүн. Мүмкүн ошол энтиккени салмактын чоңдугудур. Ошол эле проблема. И ошол эле энтиккен нерсе бул баягы детренированность дейт, кыймыл аз болуп, көбүнчө отуруп иштеп, еще кичине салмак эме болсо, үйдө дагы барып эле жатып алып диванга эметкен болсок, тренировка жок болуп калат да, ошондо чыгып кичине батыраак баса баштаса, энтиккен пайда болот. Бирок эске алышыбыз керек, энтиккен бул өтө тревожный симптом дегенче. Эмне дегенде ал жүрөктүн эсебинен болушу мүмкүн, негизинен өпкөнүн эсебинен болушу мүмкүн. Бул жерде эгерде энтиккен болсо, мен айтат элем, бизге келип же өз жашаган жеринде терең өпкөнү жана жүрөктү текшериш керек. Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Десем, бизден алыстап кетти. Кийинки суроого кезектей эле. Саламатсызбы дейт. Мен жүрөгүм сайып оорутат, акыркы күндөрү көбөйүп жатат. УЗИ аппаратка түшкөндөн кийин негедир көбөйүп кетти дейт. Бул жерде УЗИ аппараттан эч кандай тиешеси жок. Эмне дегенде ультра үндөр, ультразвук эч кандай баягы жүрөккө таасирин тийгизбейт. Эгерде жүрөк сайышып кетсе, андан сырткары жанагындай мен айткандай салмагы чоң болсо, тамеки тартса, бул жерде жүрөктү текшериш керек болот. Обязательно. Кайрадан түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Бизге маяк берип атат окшойт. Кийинки суроого кезектер эле. Саламатсызбы? Мен уктап жатканда аба жетпей калат дейт. Эшикке чыгып, 1-2 басып келгенде дем алуум ачылат дейт. Ошону кандай кылса болот? Бул баягы мен айткан эле тревожный симптомдордун бирөөсү. Бул жерде көйгөй бар окшойт анда. Мүмкүн бул жерде жүрөктүн баягы жетишкендиги, сердечная недостаточность деп аталат. Же болбосо баягы апноэ-сна деп ошол нерсе болушу мүмкүн. Ошого бул жаранга биздин мекендешке мен өпкөсүнү, жүрөгүнү терең изилдөөгө Чакырасыз. чакырат элем. Кийинки суроо, кызылчанын жүрөк кан тамырды тазалайт дегени туурабы дейт. Кан тамырды тазалоого дарыларды айтып койсоңуз. Эфирде дарылардын атын аташ туура эмес болот деп ойлоймун мен. Кызылчаны жей берсеңиз болот. Эмне дегенде кызылча баягы өсүмдүк продукты катары биз чакырып атпайбызбы? Жанагы мен айткан чекаптын уландысы бар да. Эмне кандай болуп дени сак болуш керек, кандай болуп жүрөк сак болуш керек дегендечи. Ошол жерде мисалы средиземноморская диета деп аталган нерсе бар. Ошондо бир күндө киши 400 граммдан кем эмес өсүмдүк тамактардан жеш керек дегенчи. Кан тамырын тазалайт дегенге чөптөрдүн жөнөкөй эле кызылчанын мен кошулбайт элем. Анын эгерде тилекке каршы жүрөктүн кан тамырлары баягындай тосула баштап, атеросклероз жүрүп аткан болсо, ал жерде өзүнүн дарылары бар. Ал дарыларды келгенде биз изилдеп туруп, ошол состояниясына карата андан кийин жазып беребиз. Прямой эфирде аны баягындай аны ичиңиз, муну ичиңиз деп айтылбайт. Мүмкүн болушунча кыскачараак жооп берсек, көрөрмандарыбыздын суроолору көп болуп атат. Саламатсыздарбы дейт. Менин жүрөгүм титиреп, минутасына 200-гө жетет. Эмне кылуу керек? Бул аябай чоң көйгөй анда. Бул жерде обязательно кардиологдун консультациясы керек. Анын өзүнүн ыкчамдары бар, баягы текшергени, суточное мониторирование деген бар. Биз аны көрүшүбүз керек, эмне себептен ошондой болуп согот. Ал жерде ошондой соккондун түрлөрү бар. Ошол түрлөрүнү билип туруп, ошого карата дары бериш керекпи, же болбосо
азыркы эң бийик деңгээлдеги методдорду колдонуш керек болуп ошондон кийин билинет. Кийинки суроо, мен тромб болгом дейт, андан кийин давлениям түшүп кетет, тез башым ооруйт, эмне кылсам болот? Тромб кайсы жерде болгон экен, ошону билиш керек. Эмне дегенде тромб дененин ар бир жеринде, бутунда болушу мүмкүн, башында болушу мүмкүн, жүрөктө болушу мүмкүн. Давление Такташ керек болот экен да? Текшериш керек. Саламатсыздарбы дейт, жүрөктү дагы май басабы деген экен көрөрманыбыз. Ооба, жүрөктү дагы башка органдар окшош эле май басып, иштөөсүнү начарлатат. Саламатсыздарбы, кичине кечирип көрүп калдык. Кардиолог врачтын аты жөнүн билдирип коесуздарбы, кайсы поликлиникада иштейт дейт. Кичине өзүңүз тууралуу дагы ошол Мен өзүм Мамраим Жумабаев, кардиология, улуттук кардиология жана терапия борборунун башкы дарыгерим. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Добрый вечер. Можно будет врачу, консультанту задать вопрос? Ага. Беріңіз. Добрый вечер. Вы знаете, я хотела проконсультироваться по поводу аритмии. Когда вот начинается приступ, врачи скоро приезжает очень поздно, час-полтора, а то около 2 часов. К этому времени оно само, ведь это же очень опасно. Во время приступа что нужно вот самой, как помочь? Во-первых. Во-вторых, я несколько раз делала суточный мониторинг носила. И вот прям в этом вот, когда я ходила с этим аппаратом, ничего не появляется. Как вот это вот, или скорая должна сразу приехать, но у нас сейчас вот то специалистов нет, то машин мало, они приезжают очень поздно. Пожалуйста, доктор, вот объясните, как может быть, вот как вы говорите, нельзя в прямом эфире лекарства говорить. А вот может гимнастика какая, как самой себе помочь? Ведь это уже все-таки опасный возраст мой, 70+. Рахмат сурооңузга. Келиңиз суроо түшүнүктүү окшойт. Ошол приступ учурунда өзүнө кандай жардам көрсөтүү керек? Өзүнө кандай жардам көрсөтүш керек? Ну, здесь я отвечу на русском языке, да, так как она задала вопрос на русском языке. Здесь, к сожалению, вам прямо сейчас в эфире помочь и рассказать, что вам делать, я не смогу по той простой причине, что вот эти аритмии, они бывают разные. И поэтому вам все-таки я посоветую еще раз сделать суточное ЭКГ мониторирование, если есть необходимость сделать двухсуточное ЭКГ мониторирование и обратиться по месту жительства к кардиологу или прийти к нам в Национальный центр кардиологии и терапии, где мы все-таки посмотрим, и потом будет вопрос решаться. К сожалению, сказать в прямом эфире какие-либо лекарства я не смогу. Кийинки суроо, саламатсызбы дейт, менин жүрөгүм ооруйт, анан сол колдун күчү менен менин кан тамырларым ичкерип кетиптир. Ошого кандай дарыларды ичсем болот? Ну, жана эле айтып кеттим, бул жерде мен дарыларды аны ичесиз, муну ичесиз деп айта албаймын. Биринчи ирет сиз келип, текшерилип, жүрөктү карап, эмне экенин, кандай экенин билгенден кийин, андан кийин дары жазып бере алабыз. Саламатсызбы дейт, мен бат стресс болом, болор болбос маселелерди көтөрө албайм дейт. Давлением бат-баттан көтөрүлүп турат, колум уктап калгандай болот, оозумдун тегереги чымырап катып калат дейт. Бат чарчайм жана алсырап турам дейт. Ну, тилекке каршы бул проблема өтө эле көп. Азыркы учурда баягы мен айтып аткандай 7-24 иштеген эсебинен, маалымат аябай көп болгон эсебинен ушундай проблемалар бар. Бул жерде мен берет элем совет, аракет кылып өзүн өзү регулировать этип, өзүн өзү контролдоп, ошондой нерселерден алысыраак болушка. Эгерде ал жардам бербесе, баягы эле невролог, психотерапевттер менен байланышып туруп, ошолордун дарыларына кошумча ичиш керек болот.
Кадырман көрүүчүлөр, биз бүгүн ушул жүрөк кан тамыр оорулары боюнча сөз кылып жатабыз. Экранда көрсөтүлгөн номерге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы дейт, мен жүрөгүм муздап барып оңолот, эмне үчүн? Бул суроо бул жерде айта турган нерсе сууп барып жылып андай болгон. Бул негизинен жүрөк оорусу да болушу мүмкүн, бирок жашына карата риск факторлору барбы, ошого карата анан чечилмек. Жүрөктү текшерип көрүш керек, бирок эгерде жаш болсо, фактор риск деген нерселер жок болсо, негизинен аял киши жаш болсо, ал омуртканан болушу мүмкүн, же болбосо баягы психоэмоциональный сферанан болуп калышы мүмкүн. Саламатсызбы дейт, кызым 8 жашта, патология трихоспальный клапан деген дейт, 5 мм тешиктешкен, бизден сурашкан кардиологдор операция деп дейт. Быйыл эле жайында билинди. Ушул боюнча айтып берсеңиз дейт. Дагы бир жолу акыркы суроосун кайталасаңыз. Бизден сурашкан кардиологдор операция деп айтышкан экен. Быйыл ошол жайында диагноз чыккан экен. Ушул боюнча айтып берсеңиз дейт. Бул жерде биз өзү тоолуу жерде жашаган эсебинен эсептелет, что Кыргызстанда тоолуу жерде баягындай жүрөктүн врожденный порог сердца деп аталып коет. Ал нерсе тешиги же туура эмес өнүккөн түрлөрү кездешет. Бул жерде кездешкен, бул баягы тоолуу жерден сырткары жакын туугандар үй бүлө курган кезинде дагы мүмкүн кездеши мүмкүн. Ал баягы жүрөктүн состояниясына карата жана эмне порог бар, ошого карата чечилет. Эгерде хирургдар көрүп, бизде как раз биздин жаныбызда хирургия сердца деп чоң институт бар. Ошол жерден текшерилип көрсө, эгерде операция керек болсо, аны жасатыш керек болот. Бирок 5 мм болсо, ал жанагы порогдун түрүнө караш керек. Ошондон кийин гана чечилет. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы, Кутман кеч. Алло. Суроо бар эле врачка. Бериңиз. Эме мен жүрөгүм ооруйт да, стенокардия диагноз. Кадырман көрүүчү, сыналгыдан алыс туруп алсаңыз, байланыш жакшыраак болот. Эме. Кандай сурооңуз бар? Мен жүрөгүм стенокардия деп диагноз коюлган да. Анан кийин ошого лечение алып турам. Мен давлением бат-бат түшүп кетет да, ошол эмне себептен түшүп кетет, ошону билейин дедим да. Врачка сразу ошол давлением низкий. Жүрөк оорусунун көбүндө рези высокий болот, а меники что-то низкий. Сурооңуз түшүнүктүү, биздин түз эфирден алыстабай туруңуз. Эмне үчүн түшүп кетет? Бул жерде баягы стенокардия боюнча сизге жүрөктүн дарылары жазылган болсо керек деп ойлоймун. Негизинен ошол жүрөккө берилген дарылар негизинен кан тамырга, кан басымга дагы таасирин тийгизет. Мүмкүн ошол дарылардын бирөөсү бисопролол, же болбосо баягы бета-блокатор деген бар, альфа-блокаторлор дегендер бар, кальций блокаторлор деген бар түрлөрү да. Алар баягы жүрөккө жардам бергенден сырткары кан басымга таасирин тийгизет. Мүмкүн сизде ошол дарылардын бирөөсүнүн дозасы бийигирээк, или жүрөккө таасирин жакшы тийгизип атканы менен кан басымыңызды төмөндөтүп атат. Кардиологко кайрылып ошону айтсаңыз, ошол дарылардын ичинен бирөөсүнү алмаштырып коет, баягы кан тамырга таасирин тийгизбеген дарылардан кан басымына, же болбосо ошонун дозасыны төмөндөтөт. Ошол кезде кан басымыңыз ордуна келип калат. Кадырман көрүүчүлөр, бизге чалуулар дагы смс суроолоруңуздар дагы абдан көп болуп атат. Баарыңыздарга убакыттын тардыгына байланыштуу жооп бере албадык. Кийинки эфирлерибизде дагы биз мына ушул теманын алкагында дагы кеп кылганга аракет кылабыз. Суроолоруңуздарга жооп беребиз. Бүгүн биз ушул жүрөк кан тамыр оорулары боюнча сөз кылдык. Келген коногубуз Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук кардиология борборунун директорунун орун басары, башкы дарыгер Мамирайым Жумабаев болду.
Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук плюс программасын жуманын дүйшөмбү жана жума күндөрү саат 20:00 төз эфирде көрө аласыздар. Биз сиздердин саламаттыгыңыздарга кам көрүп, дайыма пайдалуу темалардын алкагында кеңештерди бергенге аракет кылабыз. Биздин берүүбүздү калтырбай көрүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар.